Жалпысы өз алдынча чарба жүргүзүүгө өткөнүндө Теңдик айылынын дыйканы Нурлан Болотбек уулунун үрүшүнө 1,5 гектар аянт тийген. Бирок ага айдап сепкендери муктаждыкты толук канааттандыра бербегендиктен ижарага кошумча жер алып иштетүүгө мажбур. Эгер буга чейин үрөндүн тартыштыгынан жана күйүүчү майдын кымбаттыгынан ойлогондору ордунан чыкпай келсе, азыр абал оң жагына ооп, түйшүгү кыйла эле азайды. Айрыкча керектелүүчү уруктун баасынын 30%-ын мамлекет өзү төлөп берери жана солярканын алда канча төмөн наркта бөлүнгөндүгү дыйкандар үчүн кыйла жеңилдик болмокчу. Жакшы эле жеңилдиктер болуп атат буюрса. Башка жактан алсаң 26 сомдон болуп атат. Бу жакта болсо мына 18-17 сомдон алып атабыз. Жакшы эле болуп атат буюрса жеңилдиктер. Ушундай үрөн чарбалар көп болсо жакшы болгон атат да Кочкор районунда. Нурлан сыяктуу Кочкорлук талаа кайраткерлеринин керектерине жарап жаткан Чоң Булак Кытай үрөнчүлүк чарбасынын курамында 100 гектар айдоо аянты бар. Мында арпанын жана буудайдын мыкты сорттору эгилгендиктен Кочкор районунда суука байымдуулугуна жараша түшүмү мол кылкандуу даан эгиндеринин аянттары көбөйүүдө. Муну жергиликтүү дыйкандардын суроо талаптарына жана сунуштарына ылайык жүргүзүлгөн илимий иштердин жемиштүү натыйжасы катары бааласак болот. Элден сурайбыз, эмне үрөөн алып келели, эмне үрөөн менен камсыз кылалы депчи. Анан алар заявка беришет, ооз эки берет, кагаз түрүндө берет, 2 кырдуу арпа айдайбыз, комбайнер айдайбыз, маргарит айдайбыз депчи, 6 курдуу айдайбыз, 4 курдуу гелиос айдайбыз депчи, анан ошол элдин эмеси менен, суроолору менен, заявкасы менен сапаттуу элита сортунан алып келип туруп айдап, ошо элди камсыз кылып атабыз. Быйылкы өнөктүктө Нарын облусу боюнча 6,953,800 тонна үрөөндүн керектелери алдын ала эсептелген. Бүгүнкү алардын 95%-ы даяр жана четинен таратылууда. Ошондой эле буга чейин көкөйгө көк таштай тийип келген техникалар жана айдап себүүгө зарыл шаймандарда жетиштүү. Тагыраагы ушул тапта 2000дей трактор, 1000ге жакын сoko, 260 эгин сепкич жана 1256 тырмоо, кутман талааларда иштер менен алек. Эми элеттиктер мурдагыдай бириндебей, дээрлик баарысы техникалык сервистердин кызматтарынан пайдаланышууда. Эмейинки сепкендики 1000 сом болуп атат гектарына. Айдагандыкы 4,5 сом болуп атат. Май сайы менен ичинде болуп. Тырмагандыкы 1000 сом алып эле. Учурда ушундай көрүнүштөр өкүм сүргөн Кочкор районундагылар бул жолу көнүмүш арпа, буудай, чөп, картошка менен гана чектелип калгылары жок. Май кластерин өнүктүрүү боюнча ошол бир 13 гектардан баштайлы деп атабыз, 20 гектар деп атканбыз, 13 гектарга үрөөн даярдап, Кудай буюрса ушу сафлор айдап. Сафлор өсүмдүгү кайрак жерге жакшыраак өсөт экен, сууну көп талап кылбайт экен. Ошого басым жасайлы деп атабыз быйыл. Мөмө жемиш кластери боюнча карагатка басым жасап атабыз. Эске салсак, Үстү өзөгү жылы Теңир Тоо жергесинде 44,045 гектар жерге айыл чарба өсүмдүктөрүнүн 10 түрүн эгүү болжолдонулган. Ошондо пайдаланылбай калган аянттар былтыркыга салыштырмалуу 274 гектарга кыскармакчы. Жазгул Усубалиева, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары, Кочкор району.